Ынтымақтың берүүлөрүн түз эфирдеги кабарлар маалымат программасы улантат. Студияда мен Адина Досумбетова, саламатсыздарбы. Алгач бүгүнкү күндүн негизгиделген окуяларынын кыскача түрмөгүн сунуштайбыз. Кыргыз-тажик чегарасындагы чатак жөндөлдү. Борбордук шайлоо комиссиясы шайлоонун алдын ала жыйынтыгын жарыялады. Ош шаардык кеңешине кайсыл партиялар өттү? Бүгүнкү чыгарылышыбызда сунуштайбыз. Ошто добуш сатып алууга шектелген 9 адам сурак берүүдө. Мамлекеттик ипотекалык компания насыя берүүнү баштады. Турак жай үчүн жеңилдетилген кредитти кантип алууга болот? Ипотечный компания срогу 15 жылга чейин болот. Ошто өрт кырсыгы аскатталганы менен күйүк жараатын алгандар көп. Сакталгандыктан режим техника безопасность болот. Борбордук шайлоо комиссиясы 27 мартта Ош шаардык кеңешине өткөн шайлоонун алдын ала жыйынтыгын жарыялады. БШКнын акыркы маалыматы боюнча КСДП 30,61 добуш менен алдыда. Кыргызстан 15,73, Мекеним Кыргызстан 11,89%, Республика Ата Журт 9,74%, Бир Бол 8,52%, Өнүгүү Прогресс 8,8% добуш алды. Жогорудагы аталган 6 партия 7%дык босогодон өттү. Алган добуштарына ылайык КСДП 16, Кыргызстан 9, Мекеним Кыргызстан 6, Республика Ата Журт менен Бир Бол партиялары 5тен орун, ал эми Өнүгүү Прогресс партиясы 4 мандат алат. Эске салсак, Ош шаардык кеңешинин 4-чакырылышына 13 партия атсалышкан. Аларга каладагы 117 миң шайлоочунун 60% добуш беришти. Ош шаардык кеңешине шайлоого байкоо салган Таза шайлоо ассоциация бүгүн жыйынтыгын чыгарды. Аталган ассоциация өкүлдөрү маалымат жыйында билдиришкендей, кечээ шайлоодо бир катар мыйзам бузуулар орун алган. Ошондой эле бир канча жарандардын тизмеден чыкпай калышы, техникалык мүчүлүштөр да көп болду. Операторлордон өз ишин билбегендери да кезикти. Ал эми шайлоо участкаларынын алдында белгисиз адамдар шайлоочуларды тизмеден өткөрүп, добуш сатып алуулар катталды. Мындай мыйзам бузуулар тууралуу Таза шайлоо ассоциация өкүлдөрү тиешелүү кызматтарга кайрылышкан. Ошондой эле жыйында шайлоо комиссия мүчөлөрү тарабынан да көп катачылыктар кеткени айтылды. Алардын бардыгы болбосо дагы 90%дан ашыгы атайын окуттук, бардыгына роликтерди көрсөттүк. Ар бир комиссияга, ар бир мүчөгө участкалык шайлоо комиссиясынын иштеби боюнча колдомо берилген, руководство по работе участковых избирательных комиссий. Ар бирине жергиликтүү кеңештин депутаттарын шайлоо жөнүндө мыйзам берилген ар бир шайлоо участогуна. Демек бул жагынан тажрыйба болду, бирок адамдык фактор болушу мүмкүн. Ошто добуш сатып алууга шектелген 9 адам сурак берүүдө. Бул тууралуу Ош шаардык ички иштер башкармалыгынын маалымат катчысы Замир Сыдыков билдирди. Анын айтуусунда кечке жуук добуш сатып алууга шектүү жарандар кармалган, азырынча аларга кылмыш иши козголо элек. Сурак жана текшерүүлөрдө топтолгон материалдар прокуратурага жиберилмекчи. Сыдыковдун ырасташынча, ага укуктук бааны прокуратура жана шайлоо комиссиясы берет. Башка жаңылыктардан, өкмөттүн жеткиликтүү турак жай программасынын алкагында мамлекеттик ипотека компаниясы тарабынан насыялар бериле баштады. Каражат турак жайга муктаж үй бүлөлөр үчүн 15 жылдык мөөнөт менен ар бир адамга 3 миллион сомго чейин берилет. Учурда түштүк аймагы боюнча ипотекалык насыя алуу үчүн кайрылгандардын саны 72-ни түзөт. Ал эми Ош шаарында 33 адам тизмеге кирген. Ипотекалык насыяны алуунун шарттары кандай? Кылымжан Азамат кызы айтып берсин. Бизде мамлекеттик ипотекалык компания түзүлгөн. Деңиз Касымов ипотекалык компаниянын жеңилдетилген насыясын эң алгачкылардан болуп алды. Ал 700 миң сом кредит алып, өзү топтогон 800 миң сомун кошуп, 2 бөлмөлүү үй сатып алган. Турак жайды өзүнө ыңгайлуу жерден тандап, жаңы конушка көчүп кирүүнүн алдында турат. Үйдү каалаган жерден өзүбүз тандайт экенбиз. Канча бөлмөлүүбү, же ишке жакынбы, мен мына ишке жакын деп караштырдым. Бала чакам садиктерине, мектебине байланыштуу өзүмө ыңгайлуу батирди тандап, 2 бөлмөлүү алдым. Араванский районунда болот. 15 жылга бөлүп алдык. Айына бөлүп келсек, бир 9 миңден туш келет экен.
Ипотекалык кредит алыш үчүн насыя алуучунун атында турагы болбошу керек. Ошондой эле 3 жыл аралыгында үй сатууга катыштыгы жок жана туугандарынын атына өткөрбөө шарты бар. Насыя алуучунун атында мүлк жок экендигин тастыктаган тактаманы жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарына алып барып каттатуу кажет. Ипотечный компания срогу 15 жылга чейин болот. Общий сумманын жогорку өлчөмү бул 3 миллионду түзөт. Эгерде ошол өздүк салымы 30%тен көп же болбосо андан аз болгон болсо проценттери бул ар башка болот. 30%-ine өздүк салымы 30% болгон учурда бул годовой проценттин ставкасы 12% түзөт. Азыркы күндө бизге түшкөн списоктор боюнча Ош облусу боюнча 16 кишинин списогу түшкөн. Алардын ичинен 5-өсү ушул Ош шаарына карайт. Насыя алуучу адамдардын сөзсүз түрдө өздүк салымы болушу керек. Ал 10%-дан башталат. Банк кызматкерлери тарабынан кредит алуучу адамдын киреше булагы толук эсептелет. Ал 15 жыл аралыгында насыяны төлөй алышы эске алынат. Ошондой эле турак жайга муктаждарга насыя баштапкы 12%-дык үстөк менен берилет. Мынау биринчи алгачкы башталгыч капитал бул 300 миллион сом бюджеттен бөлүнүп берилген акча. Мындан тышкары дагы бүгүнкү күндө мына КФВ банкы кызыктар болуп атат. 100 миллион евро берген, андан кийин МВФ бар, андан да башка өнөктөштөр. Мисалы үчүн Российско-Кыргызский фонд развития тоже үй салып беребиз деп алар менен уже меморандумга кол коюлду. Алардын мэриялар менен сүйлөшүп, определенный жерден жер бөлүнүп берилсе, коммуникациялар мэрия тарабынан тартылса ал жакачы алар үй салып беришет. Ипотекалык насыя алуучулардын тизмесинде Ош шаары боюнча 33, Жалал-Абадта 25 ал эми Баткенде 14 адам катталган. Анын ичинен Жалал-Абад облусунан 1, Ош шаарынан 1 турак жайга ээ болгон. Ош шаарында кредит алуучулардын тизмесиндеги дагы 4 кардар насыя алууга документ даярдап жатышат. Кылымжан Азамат кызы, Айбек Беделбеков, Ынтымак. Теманы толуктай материалды даярдаган кабарчыбыздан кошумча сурайлы. Кылымжан, айтсаңыз, насыя алууда жарандар үчүн дагы кандай талаптар бар? Ипотекалык насыя алуучулар турак жай алууда өздөрү каалаган аймактан ала алышат, бирок аянтына чектөө бар. Эгер турак жай көп кабаттуу үйдөн болсо 70 чарчы метр, ал эми жер үйдөн боло турган болсо 150 чарчы метрден ашпашы керек. Ипотекага берилчү жаңы көп кабаттуу үйлөр курулат, бирок азырынча качан экендиги белгисиз. Адина, сөз сизде. Рахмат, Кылымжан. Берүүбүздү башка жаңылыктар менен улантабыз. Кечээ 27 мартта Кыргызстан менен Тажикстандын жарандарынын ортосунда чарбалык келишпестик орун алып, тажикстандыктар 3-4 кыргызстандыкка шагыл алууга уруксат бербей коюшкан. Буга наразы болуп, эки тараптан тең анча көп эмес санда адамдар чогулган. Алардын жалпы саны техникалык персоналды кошкондо 36. Окуя болгон жерге эки өлкөнүн чек арачылары келип түшүндүрүү иштерин жүргүзүү менен чатактын ырбашын токтотушту. Каравшин дарыясындагы шагылды биргеликте колдонуу маселеси бүгүн айыл башчылардын деңгээлинде чечилет. Ушул тапта Кыргыз-Тажик чек арасында абал туруктуу. Бүгүн өкмөт башчы Темир Сариевдин турагалыгы менен чек ара коопсуздугун сактоо жана бекемдөө боюнча жыйын болду. Анда премьер-министр кыргыз-өзбек чек арасындагы акыркы окуялар сүйлөшүү жолу менен чечилгенин жана мында мамлекеттик органдар өз ишин ыраттуу алып барганы оң жыйынтык бергенин айтты. Жыйындын жүрүшүндө премьер-министр Темир Сариев кыргыз өкмөтү буга чейин кабыл алынган токтомдордун негизинде Кыргызстандын аймагында башка өлкөлөр пайдаланылып келген объектилерди мамлекеттик менчикке өткөрүп алуу жана инвентаризациялоо ишин улантуу зарылдыгында белгиледи. Мындан тышкары мамлекеттик коопсуздукту күчөтүү жана Аксы районуна кошумча радио станцияларды куруу боюнча иш жүргүзүүнү тапшырды. Баткенде улуттар аралык биримдикти жаш жеткинчектер аркылуу чыңдайбыз деген долбоордун алкагында иш-чара уюштурулду. Анда Тажикстандан келген атайын топ жергиликтүү билим берүү кызматкерлери менен биргеликте Баткен районунун чек аралаш аймактарындагы балдар бакчаларына барышты. Тажикстандык кичинекей коноктор кыргызстандык досторун табышты десек болот. Улуттар аралык ынтымакты чыңдоо максатында өткөрүлгөн иш-чараны Камчыбек Ходжаев баяндайт. Келген коноктор Баткен районунун Тажикстан менен чектеш бир катар аймактарындагы балдар бакчаларына барышты. Анда мектепке чейинки балдардын сабактарына күбө болушту. Жаш жеткинчектердин чыгармачылыктары менен таанышып, өз бааларын беришти. Детей
творческая работа нам очень понравилась. Биз бул жактагы балдар бакчалары менен таанышууда өзүбүзгө көп нерселерди ала алдык. Жана кыргыз туугандардын жакшы маанайда тосуп алуусу бизди абдан кубандырды. Балдарга тарбия берүүдөгү мугалимдердин тажрыйбасы жогору экен. Чоң талаага барып келдик. Аябай кооз жайлар бар экен. Андагы балдар дагы аябай жакты. Бардыгы бизди жакшы маанайда тосуп алышты. Мага Кыргызстан жакты. Достугубуз үзүлбөй ушундай иш-чаралар уланып, биз бул жакка келип туралы. Тагын бусын чөзүлсүн, ала нечил биз бияка кеп турайлык. Маалым болгондой, мындай иш-чара буга чейин Тажикстанда уюштурулган. Анда кыргыз тараптын билим берүү кызматкерлери катышып келген. Уюштуруучулардын билдиришинче, тарбиячылардын иш тажрыйбасын жогорулатууда иш-чаранын ролу чоң. Ошондой эле эки элдин ынтымагын чыңдоодо да зор мааниге ээ. Ушул эле жылдын 14-16 мартында Согди облусуна барып, Бабажан Гафуров районунда ушундай стадий тур өткөрүп келгенбиз. Ал жерде деле долбоорундун алкагында ачылган мектепке чейинки даярдоо класстары бар экен. Биз алардын тажрыйбасы менен таанышып келгенбиз. Мына бүгүн эми тажик тараптан биз тарапка булардын эми мындай айтканда экинчи кадамы. Кыргыз-тажик элдеринин ортосундагы чек арага байланышкан маселелерден улам чыр-чатактар көп кездешет. Ошондуктан алардын ортосундагы достукту бекемдөө зарыл. Уюштуруучулардын билдиришинче, улуттар аралык пикир келишпестиктердин алдын алууну жаш жеткинчектерден баштоо керек. Өзүңүздөргө маалым, буга чейин да көп долбоорлор улуттар аралык ынтымакты бекемдөөдө ар кандай иш-чараларды уюштуруп келет. Биз бул ирет эки элдин ортосундагы достук мамилесин курууда мектепке чейинки балдардан баштайлы деп чечтик. Анткени алар ушундай деңгээлде чоңойсо, бири-бирине болгон көз карашы жакшы болот. Иш-чаранын соңунда балдар бакчаларынын тарбиячыларына келген коноктор өз ойлорун айтышты. Ошондой эле эки элдин таланттуу жаштары тарабынан чакан концерттик программа тартууланды. Тажик улутундагы жаштардын кыргыз тилинде бийлеп ырдоосу көпчүлүктүн купулуна толду. Кубанычтан куштай болуп кетемин. Камчыбек Ходжаев, Жыргал Абдижалил уулу, Ынтымак, Баткен району. Эми жергиликтүү жаңылыктардан Ошто күйүк алгандардын саны азайбай келет. Өрткө каршы кызматы билдиргендей, жыл жаңаргандан бери өрт кырсыгы былтыркыдан аз катталды. Бирок жарат алгандар жана каза болгондор өткөн жылдардын ушул мезгилине салыштырмалуу көп. Ошондой эле күйүк жарат бөлүмүнө кайрылгандардын басымдуусун жаш балдар түзүп жатат. Адистер күйүктүн дарты жылда байыкпаганын эскертишет. Кененирээк кезектеги сюжетте. Бүгүнкү күндө күйүк алып ооруканага жаткандардын басымдуусун жаш балдар түзөт. Дарыгерлер муну ата-энелердин балдарга болгон кайдыгер мамилеси деп эсептейт. Быйылкы жылы биринчи кварталга 6 жаш бала каза тапты уже. 3 айдын ичинде. Көбүнчө ошол ата-энесинин бейкапарлыгынан эмени сактабагандыктан режим техника безопасность болот. Жаш балдар көбүнчө. Күйүк жарат алгандардын саны азайбай келет. Адистер күйүктүн жараты жылдап да айыкпаганын айтышат. Мындан 8 жыл мурун күйүк алган Абдилатип азырда ооруканада. 1,5 жашында колу күйүп дарыланып чыккан. Бирок анын дарты жылдаган убакыттар өтсө да толук айыккан жок. Калды, ушу ойнап чыгып, күл бар, күлгө төкүл. 1,5 жашында чокко колуп күйүп калган эле. Дарыланып чыкканбыз. Айыкканы менен колдору жабышып калды. Балам чоңоюп сабакка барды. Сол колдоп жазганды үйрөндү. Ошондон улам оң колу жараксыз болуп калды. Чапкалда жазады энди, оң кол мана коп калды. Абдилатиптин манжалары биригип калган. Азыр анын колуна операция жасалды. Бирок колу 100% калыбына келди дегенге болбойт. Операция 4,5 саатка чозулду. Чоң операция болду. Азыркы күндө акыбалы жакшы. Коюлган терелери, узартылган тарамыштары жакшы. Мурдагыдай калыбына келбейт. Эми кичине болсо дагы колго окшошуп жемеге келип калат. Аралыгы көпкө чозулуп кеткен. Буга чейин 6 ай, 8 айда күйгөндөн кийин кайрылганда мындай нерсенин алдын алса, кичине болсо бир 80% болот эле. Күйүк жарат бөлүмүнө кайрылгандардын 99% кайнак суу, ысык тамакка күйгөндөр. Ош шаардык өрткө каршы кызматынан билдиришкендей, жыл башынан бери өрттөн 3 адам жабыр тартып, анын бирөө каза тапкан.
Былтыркы жылы өрттүн саны көбүрөөк болгону менен күйүк жаратылган азыраак болгон, быйылкы жылы өрттүн саны аз болгону менен ошол жабыркаган, анан каза болгон адамдар көп болду да быйыл. Объектилер булар чыккан оорулар булар турак үйлөр келип чыгып атат. Себептери бул электр шаймандан колдонууда, отко этиятсыздык мамилелерден келип чыгып атат өрт чыктары. Жыл башынан бери 37 өрт кырсыгы катталып, материалдык чыгым 1,5 миллион сомду түзгөн. Өткөн жылы 203 өрт катталып, 13 миллион сомдон ашык материалдык чыгым келтирилген. Андан 17 адам жабыр тартып, 4 жаран көз жумган. Айта кетсек, ушул жылы күйүк жарат бөлүмүнө кайрылгандардын саны 83кө жеткен, анын 6 каза тапты. 2015 жылы 394 оорулуу стационардык жардам алган. Адина Досунбетова, Мунарбек Арзбек уулу, Ынтымак. Автоунааны мырзалардан да мыкты оңдогон айым бар. Жана ал Ош шаарынын тургуну. Юлдуз Байбабаева кичине кезинен бери машина оңдоого кызыгып, атасына жардам берип жүрүп, устачылык менен алектене баштаган. 17 жаштагы Юлдуз автоунааны оңдоо мен үчүн жөн гана хобби дейт. Анын кылган иши оор жумуштардын бири болсо да, өз кесибин сүйүп эмгектенип келүүдө. Көпчүлүктү таң калтырган өзгөчө кесиптин ээси Юлдуз Байбабаева менен кабарчыбыз баарлашып келди. Кезектеги автоунааны оңдоо жүрүп жатат. Бул ишти 17 жаштагы Юлдуз Байбабаева аткарууда. Кыз бала машина оңдоп жатканы көпчүлүк айдоочуну таң калтырат. А бирок бул жерде уста айым бар экенин билгендерге көнүмүш атат. Юлдуз сыяктуу автоунаа оңдогон айымдар чанда кезигет. Бул иш оор жумуштардын бири жана ар бир эле айдоочунун колунан келе бербейт. Өз кесибин сүйгөн Юлдуз үчүн бул жөн гана хобби. Билбейм, ошо атам иштеп атканда мен дагы кызыгып чыгып карап турат элем, анан көрүп азан мен дагы кызыгып, анан өргөнүп калдым. Анан келди секин озун кылып өргөнүп кеттим. Просто хобби болду, мен кызыгам ушул ишке. Просто. Бир автоунааны оңдоого каарманыбыз эң көбү 1 саат коротот. Карбюратор, инжектордон тарта моторуна чейин оңдой алат. Ар бир келген унаага дыккаттык менен көңүл буруп, аны түзөтүүгө аракет кылат. Каарманыбыздын бул кесипти аркалап калганына атасынын салымы чоң. Айбек мырза бул тармакта 25 жылдык тажрыйбага ээ. Кызынын билбей калган учурларында кеңештерин айтып турат. Юлдуздун бул жумуш менен алектенип калышына атасы эч кандай каршылык көрсөткөн эмес. Кызымыз кичинелигиден ашы бир 10 жашларда машина менин атрафында жүрөт эле. Анан кылып өзү өргөн болуптур. Tezde kılıp yürüp, menге жардам бере жүрөт. İş köpeyip ketkende жардам бере, çıkar бере, koyat, kılat. Жакшы жаш, талант бар. Bizde çok bu narsalar da var da. Юлдуз унааны оңдоп жаткан учурда адамдар кызыгуу менен карап турат экен. Анткени айымдардын бул иш менен алектениши көпчүлүк үчүн жаңылык. Бул өзгөчөлүктөн сырткары. Унааны мырзаларга караганда да жакшы оңдойт дешет кардарлар. Биринчи көргөндө таң калгам, кыз бала оңдой албайбы депчи. Бирок оңдоп бүткөндөн кийин көрдүм машинаны. Эркектерден калышпай эле жакшы оңдойт экен. Бирок ушу бизде Ош шаарында бир эле кыз болсо керек, устаданчы. Кыз балага бирок бир ишенбей эметип анан. Азыр жакшы бирок. Машина жакшы азыр. Минип кеткенге даяр болуп турат да машина. Дайыма келип турасыз? Дайыма келип турабыз бул жергечи. Дайыма келип оңдотуп кетип турабыз машинанычы. Айрым учурларда каарманыбызга өз унаасын оңдоткусу келгендер көбөйүп, кезекке туруп кетишет. Ал бул кесип менен чектелбестен бош убактысында апасына да жардам берүүгө үлгүрөт. Үйдө дагы иш кылам. Апам менен нан жабабыз. Ошо бул иш болгондо атам чакырганда атам алдыга, апам чакырганда апам алдыга, ошондой кылып экөөсүгө тең жардам берип жүрөм. Уда буйрса ошо ишти кылам. Апам менен нан жабып ошондой иш кылам. Буну дагы кылып турам эми, тааныган билгендер болсо келсе, кылып бер десе, ошондой кылып берип турам. Мындан сырткары каарманыбыз музыкага кызыгат. Репертуарында азырынча бир ыр бар. Учурда кийинки ырларды жаздырууда. Ал эми келечекте атасына унаа оңдоодо жардам берүүнү улантаарын, бирок башка кесипти тандап кетээрин айтат. Эң башкысы айымдар деле оор жумуш кылууда. Мырзалардан калышпайт дейт Юлдуз Байбабаева. Эрмек Муратбек уулу, Азан Бузриков, Ынтымак.
Азыр болсо дүйнөдө болуп жаткан акыркы окуялар менен тааныштырабыз. Дүйнөдө тарыхый жайларга бай өлкөлөр көп. Алардын бири Иордания. Андагы кооз жаратылышты көптөгөн тарыхый эстеликтерди көрүүгө жыл сайын миллиондогон саякатчылар барышчу. Бирок акыркы кездеги саясий толкундоолордон улам өлкөнүн туризм тармагы бир кыйла солгундап кеткен. Ушул сыяктуу көйгөйлөрдү чечүү максатында Иорданияда саякатчылар үчүн 40 күндүк жүрүш маршруту ачылды. Иорданиянын жаратылышы, анын тарыхый эстеликтери менен таанышууга эми баарында мүмкүнчүлүк жаралды. Ал үчүн болгону 40 күндүк жүрүшкө чыгуу керек. Жаңы маршруттук жол ээн чөлдү, бийик тоолорду аралап, жалпысынан 600 чакырымды түзөт. Ал жол Умкайс дөңсөөсүнөн башталат. Анда биздин заманга чейин 3-кылымда гректер жашап турган. Акыры Акбар курорттук шаарынан аяктап, жол катары саякатчылар түрдүү тарыхый баалуулуктарга күбө боло алышат. Мында эң кызыгы доодогу түстүү сызыктар. Алар убакыттын өтүшү менен түркүн түскө алмаштырат экен. Бул жердеги көрүнүштөр бизге чейин байыркы кылымдарда адамдар кандай жашагандыгы тууралуу кабар берет. Туристтик топто иорданиялыктар да бар. Чынын айтсам, ушундай кооздукту көрүп аябай таң калдым. Бирок саякатчылардын негизги максаты байыркы Петр шаары. Ал жерди 30 жыл мурда ЮНЕСКОнун мурастарынын катарына киргизишкен. Мында жыл сайын 5,5 миллионго жакын туристтер келет. Иорданиянын туризм тармагы саясий толкундоолордон кийин бир кыйла төмөндөп кеткен. Бул жаңы маршруттук жүрүш саякатчыларды кайрадан өзүнө тартат деген ишенимде ачылды. Маршруттук жүрүштүн ачылганына көпчүлүк кубанды. Бул байыркы Петр шаарына алып барчу жалгыз жол. Келечекте мында келген саякатчылардын саны дагы көбөйөт деп ишенем. 40 күндүк жүрүшкө саякатчылар коштоочу гидтер менен чыга алышат. Кезек спорт жаңылыктарында аны менен кесиптешим Жолдубай Айткулов тааныштырат. Кесиптеш, сөз сизде. Рахмат. Футбол боюнча Кыргызстан курамасы Тажикстанга жөнөп кетти. Футзал боюнча Ошун СРТ командасы жеңишин улантууда. Алдыда ушул жана башка спорт кабарлары. Кече 27 мартта Александр Крестинин баштаган командабыз 2018-жылы Орусияда өтө турган дүйнөлүк чемпионатка тандалма тур алкагында акыркы беттешин өткөрүү үчүн Тажикстан борбору Душанбеге учуп кетти. Командабызда 20 оюнчу болуп, кече Душанбеде биринчи машыгууларын баштады. Эми эртең Бишкек убактысы боюнча 19:00-дө Тажикстан курамасына каршы акыркы оюнун өткөрөт. Футбол темасы улай. Кыргызстандын футзал боюнча өлкө чемпионаты аякташына 3 тур калды. Анда Б зонасында бир да утулбай биринчи орунда бараткан СРТ кече Бишкекте А зонасындагы командаларга каршы экинчи оюнун өткөрдү. Анда өлкө чемпиону Эмгек менен беттешип, бул оюнда оштуктар ооматтуу болуп 4-2 эсебинде жеңишке жетти. Эске салсак, 25 мартта Мурасты 6-5 уткан болчу. Эми өткөн жылкы Суперлигада экинчи орунду алган СРТ упайлар аркылуу бир канча алдыга чыккандыгы үчүн бир беттеш утса алдын ала өлкө чемпиондугун колго киргизет. Бокс боюнча Кытайда жазгы олимпиадага жолдомо алуу үчүн өтүп жаткан турнирде кыргызстандык 5 спортчу жарым финалга чыкты. 25 мартта Кытайда Азия өлкөлөрү арасында старт алган бокс боюнча ири турнирге кыргызстандык 9 боксчу катышып, анда мекендештерибиз 6 кг салмак категорияда күч сынашууда. Алардан 2 спортчу турнирден кош айтса, 2 боксчубуз Ильяр Ахметов менен Сергей Паренко 8-1 беттешинде атаандаштарын утуп кийинки турга чыкты. Бүгүн чейрек финалда 8-1 беттеште 5 боксчубуз рингке чыгат. Мелдеш 2-апрелде аяктап, жеңүүчүлөр медаль менен кошо олимпиадага жолдомо алат. Ошондой эле профессионалдык бокста мекендешибиз Урмат Рыскелдиев Америкада кезектеги беттешин өткөрдү. 26 мартта 70 кг 9 жолу рингке чыгып, 7 осун утуп, 2 жолу беттешин тең чугу менен 1 жолу утулган Урмат Рыскелдиев кезектеги 11 беттешин америкалык Аранна Кулиге каршы өткөрдү. Бул беттеш Сан-Франциско шаарында 20 000 көрөрмандарга ылайыкташкан Арыкол аренада болуп өттү. Анда Урмат карьерасында 2 жолу жеңилүү ызасын тартса, Аран Кули упайлар аркылуу жеңишке жетти. Ал карьерасында чоң бокста 13 жолу рингке чыгып, 12-син утса, 1 жолу жеңилүү ызасын тарткан. Эми дүйнөлүк аренадагы спорт кабарлардан. Кече жылда өткөрүлчү Vuelta Catalunya вело жарышы жыйынтыкталды. Кече күнү өткөн жарыштын акыркы 7-чи турунда 26 жаштагы орусиялык Алексей Сетевс 136 чакырымды 3 саат 13 мүнөттө финиш сызыгы басып өтүп, биринчи орунду багындырды.
Андан бир аз артта калган Прimož Roglič экинчи болсо, колумбиялык Жарлинсон Пантано Алексейден 14 секунд артта келип коло медаль ээси болду. Ал эми бардык 7 турдун жыйынтыгы боюнча колумбиялык Nairo Quintana биринчи болуп табылды. Экинчи орунга Испаниялык Alberto Contador татыды. Ирландиялык Daniel Martin 3-чү болду. Сиздер ынтымакта бүгүнкү күнгө алган спорт кабарлары менен тааныштыңыздар. Сөздү кесиптешим улантат. Эфир соңында бир кызык айтып берейин. АКШнын улуттук паркында Смитсоновскадан алынып келинген панда чөмүлгөндө абдан жакшы көрөт. Тян мончосуна батпайт, бирок бул тоскоолдук сууга түшүү каалоосун жой албайт. Ал сергиш үчүн гана чөмүлбөстөн таза жуунууга да көңүл бөлөт экен. Тазалыкты сактаган пандадан үлгү алса болчу да экен. Аптанын алгачкы күнү мына ушундай маалыматтар менен жыйынтыкталды. Дагы башка кабарлар ынтымак @KG сайтына жайгаштырылат. Сиз ынтымактын сайты аркылуу өлкөдөгү жана дүйнөдөгү жаңылыктарды кыргыз, орус жана өзбек тилинде таба аласыздар. Алдыда эртеңки күнгө алынган аба ырайы тууралуу маалымат. Мен сиздер менен коштошом. Саламатта туруңуздар. Ты молодая и успешная. Вы предпочитаете красоту и совершенство. Добро пожаловать в бутик Байкен. Брендовая одежда из Турции. Известные торговые марки и бренды. Бализия, Киви, Гизия, Ласаграда, 4G и многие другие. Бутик Байкен. Мужской отдел модной и стильной одежды. Новое поступление весенней коллекции. Адрес город Ош, улица Курманджан-Датка. Ориентир возле школы Ломоносова напротив РСК банка. Телефон 0557 30 80 30. Бутик Байкен. Новое поступление женской обуви из Турции. Спешите к нам. Скидки от 10 до 70%. Саламатсыздарбы, эртең күнгө алынган аба ырайы менен таанышып алыңыздар. Көрсөтүүбүздүн демөөрчүсү Байкен бутиги, Байкен кийимдер дүйнөсү. Кыргыз гидрометинин билдирүүсү боюнча 29 мартта айрым жерлерде жаан жаашы күтүлөт. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрден 15-20 метрге чейин жетиши күтүлөт. Абанын температурасы чүй басында түнкүсүн +4, +9 градус, күндүзү 13-18 градус жылуу болушу күтүлөт. Талас областында түнкүсүн 4-9 градус жылуу, ал эми күндүзү +12, +17 градус. Ысык көл областында түнкүсүн +1, +6 градус, күндүзү 10-15 градус жылуу болушу күтүлөт. Нарын областында түнкүсүн 4 градус жылуу болсо, ал эми күндүзү +11, +16 градус. Баткен областында түнкүсүн +5, +10 градус, күндүзү 14-19 даража жылуу болот. Жалал Абад областында түнкүсүн +6, +11 градус, күндүзү 15-20 градус жылуу болушу күтүлөт. Ош областында да түнкүсүн 6-11-0 жогору, күндүзү 15-20 градус ысык. Ош шаарында жаан чачын күтүлбөйт, батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрге жетет. Абанын температурасы түнкүсүн 8-10 градус жылуу болсо, ал эми күндүзү +17, +19 даража жылуу. Ал эми борбор калабыз Бишкек шаарында 29 мартта жаан чачындын ыктымалы аз, батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрге жетет. Абанын температурасы түнкүсүн +6, +8 градус, күндүзү 16-18 градус ысык болот. Көрсөтүүбүздүн демөөрчүсү Байкен бутиги, Байкен кийимдер дүйнөсү. Сиздерди 29 мартка алынган аба ырайы менен Кальмира Камбарова тааныштырды. Кечиңиздер көңүлдүү улансын, саламатта калыңыздар. Ты молодая и успешная. Вы предпочитаете красоту и совершенство. Добро пожаловать в бутик Байкен. Брендовая одежда из Турции. Известные торговые марки и бренды. Бализия, Киви, Гизия, Ласаграда, 4G и многие другие. Бутик Байкен. Мужской отдел модной и стильной одежды. Новое поступление весенней коллекции. Адрес город Ош, улица Курманджан-Датка. Ориентир возле школы Ломоносова напротив РСК банка. Телефон 0557 30 80 30. Бутик Байкен. Новое поступление женской обуви из Турции. Спешите к нам. Скидки от 10 до 70%.